Кадамжай районунун дыйкандары эл аралык эксперттен кеп кеңеш алышты. Кадамжай шаарындагы малина менен алектенген дыйкандар АКШдан келген агроном Мигель Хермес Ахумада менен жолугушту. Эл аралык эксперт Кадамжайга Кыргызстандын мөмө-жемиш өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын төрагасы Тилек Токтогазиевдин коштоосунда келген. Мигель Хермес Ахумада жергиликтүү дыйкандардын чарбалары менен жерине таанышып, кеңештери менен бөлүштү. Бул фиолетовый орун болуп атпайбы? Бул Дидимела деген орун. Дидимела. You have a strong sun here. Жакта күн күчтүү экен. Мигель Хермес Ахумада дүйнөдөгү күчтүү агрономдордун бири деп эсептелинет. Анын катышуусунда кадамжайлык дыйкандар үчүн 2 күндүк окутуу уюштурулду. Анда жергиликтүү чарбагерлер малина асороонун эл аралык ыкмалары, тамчылатып сугаруу жана башка жаңы ыкмалар тууралуу маалымат алышты. Кадамжай районунда 200 миллиондон ашуун каражат малинадан чөт. Башкача айтканда, жылына район боюнча 1,5 миллион килограмм малина өндүрүлөт. Белгилей кетсек, Кадамжайда малина эгилген жердин жалпы аянты 250 гектарды түзөт.